Ысык Атада 25 жаштагы келин 3 баласы менен кошо күйүп кетти. Ысык Ата районунда 13-декабрь күнү саат 14:36 чамасында Новопокровка айылынын түштүк жагында жайгашкан кашардан өрт чыккан. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 320 чарчы метр. Өрттүн кесепетинен 25 жаштагы келин, 4 жашар кыз, 6 жана 3 жаштагы 2 бала күйүп каза болушту. Алдын ала маалыматтарга караганда 2 бала 1995 туулган келиндин балдары болсо, 1 жаш бала дос кызынын баласы болгон. Үй өрттөнүп баштаганда келин балдарды куткарам деп кирип, ал дагы каза болуп калган. Өрттү өчүрүүгө Ысык Ата райондук номер 27 ОКБдан 2 бөлүм жана Аламүдүн базарынын өрт өчүрүү кошунунан 1 даана атайын өрт өчүрүү унаасы тартылган. Тартылган күчтөрдүн жардамында өрт саат 15:14 чектүүгө алынып, саат 20:47 толук өчүрүлгөн. Келтирилген материалдык чыгымдар жана өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Булак элдик медиа.